Assalamu алейкум туугандар, урматтуу көрүүчүлөр. Өспүрүм сатууга чыгып жатат. Тор болгон. Азыр сиздерге маалыматын билип берейин. Анан эми тайдын хозяйны маалыматын айтыңызчы, жашы канча бунун? Жашы уже 1 жаш болду булчу. 1 жашка толдубу? 1 жашка толуп калды. Эрте туулган кулун да. Породасы кандай болуп калат? Породасы Кемеровск областан келген, Россиядан. Российский кулунбу? Российский кулун. Жакшы, бою 1.53 чыгат. Бою 1.53. Ичип жеш жакшы. Ичип жеш сонун, жооп ичип жешине. 4 буту таза. 4 буту таптаза. Ден соолугу мыкты. Туугандар, көрүңүздөр. Өзү моюндагы тике алып, кулагы чек жеген тору түстөгү өспүрүм экен. Бунун ата-энеси сизге белгисизби же кандай же билесизби? Ата-энеси ошо Россияда жылкылар балдарды ташып жүргөн. Жакшы жак. Ассаламу алейкум туугандар, урматтуу көрүүчүлөр. Өспүрүм сатууга чыгып жатат. Тор болгон. Азыр сиздерге маалыматын билип берейин. Анан эми тайдын хозяйны маалыматын айтыңызчы, жашы канча бунун? Жашы уже 1 жаш болду булчу. 1 жашка толдубу? 1 жашка толуп калды. Эрте туулган кулун да. Породасы кандай болуп калат? Породасы Кемеровск областан келген, Россиядан. Российский кулунбу? Российский кулун. Жакшы, бою 1.53 чыгат. Бою 1.53. Ичип жеш жакшы. Ичип жеш сонун, жооп ичип жешине. 4 буту таза. 4 буту таптаза. Ден соолугу мыкты. Туугандар, көрүңүздөр. Өзү моюндагы тике алып, кулагы чек жеген тору түстөгү өспүрүм экен. Бунун ата-энеси сизге белгисизби же кандай же билесизби? Ата-энеси ошо Россияда жылкылар балдарды ташып жүргөн. Жакшы жак.